Hey, Mike Tyson from Russia with love. Everybody in Russia. Thank you, Tyson. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзүңүздөр көрүп тургандай биздин сыймыгыбыз Кубаныч агабыз тууралуу, Азиянын дүйнөнүн чемпиону агабыз тууралуу болмокчу. Кубаныч ага ушул биздин телекөрүүчүлөр көптөн бери ушул YouTube каналыбызда дагы ушул сурангандар көп эле, ушул сиз тууралуу тартпайсыңбы, Кубаныч ага тууралуу деп ошол жообуна суроосуна жооп иретинде ушу бүгүн көрсөтүүнү даярдап жатабыз. Анда эмесе өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, сиз кайсыл жерде төрөлүп, кайсыл жерде ушул спортко кадам таштагансыз? Assalamu alaikum. Биринчиден мен туулган жерим Тешикташ, Андижанская область. Тешикташ Жалакудук районунан туулганмын. Ошондо атам Кожактан болот. Жалал Абад Сузакский районунан. Түйүңүз Жалал Абад Сузакский районунан болот. Бишкекке тапшырып киребиз деп атканыбызда ошондо барып экзамен тапшырып келгенбиз да. 4 кыргыз бала кеткенбиз. Акам, мен, Марат Байдулаев, Тимур Туляков дегендер бар эле. Бизде ошо август айында чакырабыз деген, биз июль-августта немени экзаменди өтүп, спаррингдерди өтүп, анан ошондо августта чакырабыз силерди сентябрга жакын дегенде ошо маалда биз чакырбай калган да. Ал маалда эми СССР маалы эле биз ордубузду башкасына алып калышкан да. Анан бизге унчукпай коюшкан да. Аны кайсы тренерлер эсимде жок. Мурдагы европезийдин тренерлери бар эле да. Анан ошо маал мезгилде биз кайра кайтып келгенбиз. Август келип калды, сентябрда уже башталып калды. Өзбекстанда агай бар эле, Лачин Садыкович Кучкаров деген. Ошо агай күчтүү, өтө күчтүү деңгээлде. Сиздин алгачкы тренериңизби ошол? Азыр мен ошо даярдап өстүргөн агай эле да. Анан ошо чакырып калганда, аны Бишкек чакырбай калды да. Отурдук, сентябрь келип калды. Анан апам айтты, бара бер, Кара Дарыянын наркы бетинде энем жашайт да, апасы. Ошо жерге келип неме кылып турасыңар, 1 саатта келип турасыңар депчи. Апам өзүнүкүн неме кылып атты. Өзүнө жакын эле. Силерден аэропта келип турасыңар деп ошенткен. Апам Раматулла айткан да. Анан макул деп эле Анжанга кеткенбиз. Бизде өтө кызыгыш көп болгон, агай келип постоянно Өзбекстан келет эле да. Жалал Абадта, Ошто турнир болгондо. Анан ошондо көрүп, агайлар көрүп бизди чакырган. Ошо Бишкектен мурунда эле чакырышкан да. Ошентип эле аралашып кеттиңиз. Аралашып эле ошентип эле Бишкек чакырбай калды, кийин биз Өзбекстан чакырып эле Өзбекстанга кетип калдык да ошо бойдон. Ошол боюнча эми багыт ошол жака бурулуп калыптыр да. Сиз өзүңүз ойлодуңузбу эле ушундай жогорку деңгээлге чыгам? Ошол эле биз суктанган Майк Тайсон, Луис Лемнокс ошолор менен кошо машык ошондой деңгээлге чыгып кеттиңиз да, ошону ойлодуңузбу эле? Эми кичинекейибизде ушу соревнованияга кызыгат элек да. Бир жерге барсак, бир жерге барып, Кожактан Жалал Абадка чыгып калсак, деп элеги Кочкоротага барып, Малисайга барып, Скөлдөргө барып, немелерге барыпчы. Каракүлгө бардык, көп жерге бардык. Анан атам айтат эле, атам тоже мен өзүм атам Курманбек Тойгонбаев. Кичинекей электе эми 2-3 класс, 4-класс. Анан атам айтат эле, ата биз немеге кетип атабыз, Жалал Абадка же немеге Каракүлгө кетип атабыз десек, ана көрдүңөр, уже секин баштадыңар деп. Жакшы спортсмен болсоңор, жакшы деңгээл тренировкасыңар, чоңоюп, силер чоң болгондо дейт, о маалда Арзубек Назаровдарды көрөт элек да телевизордончу, Андрей Курнявка, кийин неме ушу Костя Дзю. Кстати, Костя Дзю менен да 4 жыл жүргөн бирге немеде, бир промоутерде контракт болуп. Анан ошо атам айтат эле да, ушундай чемпион силер ушундай боло элесиңер, өссөңөр, тренировка только ушу тренировканы таштабай кыла берсеңер дейт, биз ал маалда каяктан телевизордон көрөт элек олорду. Атаңыз да спортто жүргөнбү, кандай? Атам спортто жүргөн эмес, атам шахтер болгон да. Шахтер, Кожакта. Сизге мындай орусча айтканда мотивация берип турчу экен да? Мотивация ошо атам берет эле да, атам акам экөөбүзгө. Бизге ошондо Артур неме Андрей Курнявканын бир бою бар, Савон менен урушканы немеде, Игорь Добрый, чемпионат мира да экен ошондо финалда.
мындай ровный бой болуп атып, финалда нокаут кылып утуп чемпион мир болгондо. Ошко деле соревнование болгондо келген, мен келе албай калганмын. Акам келип интервью немеге грамота алган кичинекей эле акам. Роспись алып койгон. Анда ошо бойдон бизде мотивация болуп, Арзбек Назаровдарды көрүп, о деп. Кийин өзүңүз ошо деңгээлге чыгып. Биз ойлогон эмеспиз мындай деңгээлге чыгышыбызды. Биз атам айтат эле бир, атам, качан чоңоябыз, бир кулактан кирип бияктан чыгып кетет, кичинекей болобуз да, билбейбиз да. Деп бирок ишенет элек. Ошондой болушубуз керек, ошондой болуш керек, эртең ошондой болуп кетебиз деп ойлой берет элек да. Мындай любительский бокста көп жүрбөдүм. Ошо Центральный Азияда экинчи болдум. Өзбекстанда жүрдүм, анан каякта, Кыргызстанда кичинекейимде постоянно бир эле алышым. Аны кийин профессионал бойго өтүп кеттим. Профессионал бойдо 97-жылы Чикагого кеткенмин. 2 бой өткүзүп кайра келип, анан 97-жылы 2 жыл перерыв болду. Почти 3 жыл перерыв болду. 3 жыл 2000-жылы неме Францияга кеттим, Парижде жүрдүм. Парижде жүрдүм, 2 жыл жүрдүм. Каны, ошо аркыл же Марсельде жүрдүм. В основном Парижде жүрдүм. Анан о жактан кайтып келгенде контракт түгөдү, кийин Нью-Йоркко кеттим. Нью-Йоркто жарым жылча жүрдүм. Ошо 2001-2 жүрдүм, жарым жыл. Анан ошо 2002 3-2 Лас-Вегаске кеттик. Лас-Вегаске барып, Костя Дзунун промотору бар, Влад Вортон. Ошо менен жарым жыл жүрүп, 2 бой өткүздүм, анан ал мен контракт кылдым да. Анан Костя Дзун менен бирге жүрдүм, бир залда тренировка кылдык, бир промотордабыз да. Анан ал каерде MGM Grand, Mandalay Bay, мына даже көп жерде чоң мейманканаларда шоу өтөт да. Ошол жерде как второй главный бой болуп, мен жазылып аттым да. Сизден алдын там 5-6 бой өтсө, анан второй главный бой мен түшсөм, кийин главный бой Костя жүрүшөт да. А жакта ошо 5 жылча Лас-Вегасте жүрдүм. 1 жыл неме? 5 жылдай жүрдүм. Лас-Вегасте 5 жылдай жүрдүм. Мен барганым кийин Алмаз Райымкулов досум деле келди, кийин мен 1 жылдан кийин кикбоксинг боюнча өтө жогору деңгээлде эле ошол маалда Александр Воинов деген агай алып барган эле. Ошол маалда Алмаз келип, Алмаз таштап кетишкен. Сизде мындай араң таптык да. Жолугушуу аябай кыйын болду да. Эмне иштерди кылып атасыз? Азыр ошто жүрөсүз, бирок сизди табыш аябай кыйын болду. Өтө мен бу жерде агай болуп иштейм. Трудовой резервде иштейм да. Трудовой резервде иштейм. 3 күн бул жакта иштесем, анан 3 күн чоң балдарга кичине арада боксерлорам бар, ММА дегенде бар. Немеде иштейм, мына Жанатта ошо 3 күн буякта, 3 күн буякта деп. Даярдап атасызбы? Эми жарымы боксер, көп боксерлордо анан жарымы өзүм балдар, укаларым бар, ММА. Алардын колдорун коюп, кичине неме түзөп, өткөндө эмне стадиондо болгондо 3 бала түштү, учениктерим. 3 тең жеңди. Мына Алмаз Райымкулов менен сиз ошол жогорку деңгээлге чыктыңыздар. Азыр экөөңүздөр тең Кыргызстанда жүрөт экенсиздер. Кыргызстанда ооба. Кандай мындай бир ошол өзүңүздөргө окшоп бир балдарды чыгарайын деп кандай аракеттерди кылып атасыздар? Биринчиден мамлекеттен алдын, биринчиден баланын өзүнүн немесинен, кызыгуусунан, характеринен. Мына мен азыр эремде иштеп 2,5 жыл иштем, Аллага шүгүр, жакшы эле болду. Балдар жакшы катышып, неме кылып,
Анын ичинде 2,5 жылда колумдан билбейм канчасы келип кетип атты. Келет, кимдир 2-3 күн, кимдир 1 жыл, кимдир жарым жыл. Ушундай болуп, анан арадан 4-5 кылат экен да. Анан оларда да жоголуп болот. Ушундай экен да. Анан биякта иштеп атам, биякта деле ушундай болот. Жакшы келип калышат, жарым жыл анан биз деле ойлосок, биз деле кичинекейбиз ушундай кылат элек да. Биз жогосок жарым жыл, 3 жыл, 3 айга жоголуп кетет элек, келет элек. Ошондой болот экен да. Арада ошол баланы тандап өзү калат ошо балдар. 5-6 бала өзү жакшы балдар өзү кандайдыр терилип калат экен да ошондой болуп. Барбы ушундай балдар сизде азыр? Бар азыр эми даан айтпайм, азыр мына кече каникул болуп даан таркалып кетти. Эми азыр 2-3 күндөн даан топтолот. Ушундай да. Чоң цел коюш керек да, чоң мотивацияны бул ата-эне бериш керек да. Агай деле, ага биз беришибиз керек, биз беребиз. Биз бир жол беребиз, ал каникулга чыгып кеткенден жанында эч ким жок. Буну ата-эне неме кылып турса, постоянно Колдоп турса. телевизорго мен да келсе айтып турам, YouTube'тарды көрүп, ана Пакьяваны көрдүңөрбү? Майвезерди көрдүңөрбү? Кандай түштүсөм, көрдүк агай, дейт, көрбөй калдык, көргүн деп. Ошону көргөндөн кийин неме болду? Агай, мен ошондой уралам, мен ошондой кылалам дейт да. Сен өткөндө ошондой кылдың го деп не мактап койсоң да агай деп трём кылышат да. Кичине. Аны ата-энелер эм жардам кылыш керек да агайга. He weighed in at 153.5 pounds. His record stands at 17 wins, 1 defeat, 12 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing Kuvanic Toygonbaye. Once again, it's Joe Cortez, our referee in charge. 10 rounds of action scheduled. Бизде азыр жаштар кылыш керек азыр? узакка кетпей эле коелу. Мен өзүм балам менен айтайын, бирөөнүн баласын айтыптан жаман көрмөйм. Телефон чукулайт. Болду. Башка иши жок. Эртеден кечке чукпасаң, эртеден кечке телефон чукулайт. Не кылышыбыз керек ошондой? Токто, Берке, тренировка башла. Онерим оротот, бул телефон жаман нерсе экен да. Ушундай компьютер сабакка ham кирбейт. Тренировка ham келбейт, ушундай экен да. Ушу жаш балдарды только мен оюмча ата-энеси воспитание кылыш керек. Анан мектепте действительно эжекейлер молодец эжекейлерге. Бардыгы воспитание кылып, аракет кылып, окутуп, үйүңө бар, жыл, кел, иште, жаз, мынаны 2 коюп, тренировкада эмне кылып, мага келсе мен кылдыра алам, кетип калса, каникул кетип калса билбейм да. Мектеп обязательно да оларгачы. Бокс не обязательно, спорт не обязательно болот. Ошону ата-энелер мотивация берип, неме кылса болот. Спортко катыш балам, эртең кийинкини ойлой, кийин чемпион болосуң деп. Мотивация берме, футболдорду көрсөтүп, күрөштөрдү көрсөтүп, мынаны көрдүңбү? Футболист Роналду же ким мындай күрөштө там Карелинди көрсөтүп, историяларын көрсөтүп, бокста Тайсондорду көрсөтүп, мынандай боло элесиң. Жакшы балам, жакшы аракет кылсаң сен, бал жаш бала да сразу ишенет. Ошондой болот экен. Мотивация берип койсо эле жаш бала кете берет, иштепчи. Ушундай экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй негизинен чынында ата-энелер балдарга туура багыт берип, тарбияны туура берип, ушул мугалимиңдин айтканын кыл, машыктыруучуңдун айтканын кыл деп үйдөн тарбияны баштаса, мен ойлойм ушул Кубаныч агабыз айткандай бир жакшы кесип нелери чыгат деп. Кубаныч ага ушул жаш спортчуларга ушул акыркы мындай сөзүңүз болсун. Кандай сөз айтасың? Эмне кылыш керек алар? Жаштарга чемпион болуш үчүн, Кыргызстан желегин желбиретиш үчүн. Жаштарга эмне чоңдор айтып аткан, биз атабыз, бабаларыбыз айтып аткан нерсени айтам, жөн эле айтамдай. Главное дисциплина болуш керек. Ар ишиң өдөсүнөн чыгышың керек. Экинчиден, үчүнчүдөн ошо ден соолугуңа карап, ата-энең айтканын кылып, чоңдор айтканын кылып дегендей, эжекейлер айтып да жакшы оку. Бир жактан спорт жактан эле жакшы болам. Мен окубайм, же болбосо мен окуйм, мен спортко керек эмес. Жок, спорт керек эмес, тагдырда жакшы окуш керек. Анан спортко катышсаң, эки жакты тең алып кетиш керек. Үйдөгү иштерди алып кетиш керек. Ата-энелер үйдөгү жумуштарды эстен чыгарбаш керек. Окууну жакшы окуш керек. Жакшы спортсмен чыгыш үчүн жакшы окугандардан жакшы спортсмен чыгат да. Жакшы окуса, значит спорттон да жакшы болот да. Спортто деле билим керек да. Конечно, жакшы окуса, конечно не болот. Если жаман окуп спорттон чыгам деп
ол 100ден 1 болушу мүмкүн. Там Майк Тайсон окшоп эле. Туура да эми, ол Майк Тайсон менен бирге жүрдүк го мына. Канча бирге тренировка кылып ам жүрдүм. Ал ал чисти көчө немеде алгенде. Көчө баласы. Көчө баласы анан мындай жаз десең роспистери ам алгенде кышык буквалары мындай түшүнбөйсүң да. Мына окуйт, мындай неме кылат. Кол жазмалар. Ошо балдар эми 100ден 1 чыгып калышы мүмкүн андай. Эми баары деле мындай жакшы окуган, старательный бала жакшы спортсмен болот да. Кызыктуу нерсе айтып берейин, Тайсон менен болгон биринчи көргөнүмдө. Майк Тайсон. Биз ошо залга келгенибизде, биз ошо тренировка кылып атканыбызда ошо ал келип, биз билген жокпуз, келип сразу эле ошо акчасыдан 5000 экен, ошо чоң зал, жакшы зал, сразу полный сатып алып атпайбы неме? $5000. Ошо 2 саатка. Анан биз баардыгын чыгарып берди. Чыгарып бергенден кийин аны биз мен шеригим менен калып атпаймынбы? Шеригим да чыгарып атып, мен да чыгарып атып, мен Тайсонго түшүндүрөйүн деп бир кызыгып жанына келип, ассаламу алейкум деп сөйлөшүп, сен каерден болосуң деди. Мен ошо Кыргызстандан бягын айтсам түшүнбөдү. Каерде билген жоксуң. Анан кийин тааныштырып, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, almost неме алгандай Центральная Азия бар мындай, Средняя Азия деп. Онун түшө кийин картадан көрсөтүп, өзү деле раздевалкада көрүп неме кылды, Россия менен жакын экенсиң деп. Ошо Россия болгонбуз мурда деп. Анан ошондо таанышканбыз, ошондо спарринг өткүзгөн. Ошо Тайсон эмес, Гоуну көрдүк. Мына Майвезерди көрдүк, бир залда тренировка 2-3 жолу келген, кылганбыз. Өзүнүн башка залы бар. Одан Хасим Рахман менен мындай как досмун мен. Хасим Рахман нокаутка түшүргөн. Хасим Рахман менен бирге Аризонада чуркап немеде, тоодо. Оор салмакта, Анын агайы башка бирок биз бир залда эмес элек. Биз ошо чуркагана келгенде ошо жерге келет эле да, постоянно утренний зарядка неме, пробежка кылып атканда. Көбүнү көрдүм, ошо кимде? Ушул спорттун артынан. Бул ушул спорттун артынан көп нерсе таптым. Көп жерди көрүп келдим. Көп чемпиондорду көрдүм. Жашоо кандай бар жокторду көрүп, бардыгы менен таанышып, ошо көргөнүбүз ошо чоң мемлекет болуп калды. Мындай жүргөндө бара албайт элек да. Демек спортту көтөрсө өлкө таанылат. Ошо жаштар азыр баардыгы телефон чукубай, ата-энелер неме болуш керек да, мотивация берип балдарыначы. Спортко бар балам, футболго кызыктырыш керек, кызыкпаса, бир жерде отура берсе, атрофированный тело болуп, кандай бул будущий жок да мында. Жакшы окуса го мейли, отура берсин десин.